30 станция сен жөнүндө поэма, чарчоонун 100-ыры, адамдын тагдыры өңдүү чыгармалары менен даңазаланган кыргыз эл акыны Омур Султанов поэзияга опол тоодой салым кошуп, жүздөгөн шакирттерди таптаган. Эмгек жолун алгачкы Ала тоо журналынан баштап, андан кийин Эл аралык жазуучулар союзунун тең төрагасы болуп, Алыкул Осмонов Адаби бирикмесинин жетекчиси, Ысык көл эл аралык коомдук бирикмесинин президенти, Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы болуп, бир канча абройлуу кызматтарды натыйжалуу эмгектенди. Омур Султанов агабыз бүтүндөй журттун мактанычы, бүтүндөй журттун сыймыгы. Эң өкүнүчтүүсү бүгүн арабыздан кетип отурат. Ошондой эле акыркы сапарга узатуу зыйнатына мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов өлкө башчысынын эскерүүсүн окуп, буларга токтолду. Адамдык парасаты жана жогорку адамгерчилиги жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталат. Элеси Кыргызстан элинин замандаштарынын жана жакын саналашан ар дайым жүрөгүндө түбөлүккө сакталып калмакчы. Чын жүрөгүмдөн үй бүлөсү менен азакабысын тең бөлүшүп, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров. Кош болуңуз агай. Жаныңыз жаннаттан дайым биздин жүрөктөн терең орун алган агабыз катары эсибизде каласыз. Омур Султанов 1935 жылы 6 ноябрда Жети Өгүз районунун Тосор айылында туулган. Омур Султановдун чыгармалары, макалалары 1953 жылдан баштап жарык көрө баштаган. Биринчи ырлар жыйнагы Тоо күндөрү деген ат менен 1961 жылы жарык көргөн. Кыргыз фильм киностудиясы тарабынан экрандаштырылган төкмө жазуучу Аккуулар конгон Айдын көл жана башка даректүү жана көркөм фильмдердин сценарийин жазган. Таразанын ташы менен ченесек, билбейм сизге кандай акын теңешет. Дал өзүнө кеткен жолду таба албай, адашкандар атактан кууп жөнөшөт. Ала тоонун таланттары жамырап, ала калбай болсун баары лауреат. Поэзия горизонтуна бирок сиз жылдырып баратасыз арыраак деп жазганмын. Эми Омур Султанов жалаң эле ыр эмес прозадагы драматург, прозаик катары дагы, бирок баягы эми Кыргызда жанагы көп кырдуу талант деп коюшат. Бирок Омур Султанов чындыгында поэзия үчүн, ыр үчүн төрөлгөн акын да. Ыр үчүн төрөлгөн акын, ошол өзүнүн миссиясын аткарды. Эми Омур Султановдун поэзиядагы экинчи өмүрү башталмакчы. Мындан тышкары Омур Султановдун чыгармалары орус, англис, немис, испан, француз, монгол, поляк, украин, венгер, славяк, чех жана башка тилдерге которулуп, чет элдик окурмандардын да сүймөнчүлүгү болгон. Бүгүн мына ушул улуу акынды кыргыз эли акыркы сапарга узатышты. Нурай Кайратова, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.